Азыркы күндө намаз окуп мачитке жүргөн бир туугандарыбыз сен өзбек, сен уйгур, сен башка деп улутчулдук кылганын көрөбүз. Алар мусулман болуп эсептелеби дейт. Ал куфру дунал куфри деген сөз бар. Бул деген сөз күфүр, капыр деген сөздүн бардыгы эле бирдей эмес. Кээ бир күфүрлүк адамды имандан чыгарат, кээ бирлер имандан чыгарат, бирок күнөөкөр кылат. Мисалы үчүн Кур'ани Каримде кимде ким Кур'ани Карим менен амал кылбаса, алар капырлар деген аят бар. Анын мааниси кимде ким Кур'ани Каримге амал кылбаса, өкүм кылбаса, ошол Кур'ан жарабайт деген этикат менен булар капыр болот. Бирок амал кылган колунан келбей аткан болсо, илими жок болуп, шалакылык кылып, бирок Кур'андын хак экенине иман келтирсе, муну капыр деп айта албайбыз. Мисалы үчүн бир адам намаз окубай койсо эле капыр деп айта албайбыз. Намазды парз эмес деп айтканда гана капырга чыгарабыз. Ошондой маселе. Ошон үчүн кээ бир пайгамбар бул күфүр, ол күфүр деп айткан сөздөрүн ошон аалымдар кантип түшүндүргөн, башка газеттер түшүнгөнү дейбиз да. Ошон үчүн кимде ким улутчулдукка бөлүнсө бизден эмес дегенди дароо эле капыр деп айтпайбыз, ал фасык деп айтабыз. Ал күнөөкөр пенде. Ошентип улутка бөлүп, сен мындай улуттансың деп айтты, ошол септен жаман көрүп, же өзү башка улут болгончо өзүн жакшы көрө турган болсо, бул адам ушундай кете берсе, анда күфүрчүлүккө тагдыры бар такалат деген маани.